Асема, сенин кыларга ишиң чын эле жок окшойт. Целый постторду мага арнабай, андан көрө элге акча топтоп, медикаменттерди алып беришиңди сунуштайм. Жеке сага тийип калыптыр депсиң, ошол менин атымды атап бирөө комментарий жазганда сен ошого жооп берген экенсиң. Мен эрим бар деп. Адамдарды эри бар, эри жок деп бөлбөгүнүң. Баарыбыз бир Аллахтын жараткан пендесибиз. Татнакай кыздарымдын атасы бар. Бактылуумун. Мынтип адамдарды ушундай оор кырдаалда бөлүшүңдү туура эмес көрдүм мен. Улууларды сыйлап, мен сени менен урушпайм. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мен сени Аллах үчүн кечирем. Буга чейин улуу кызым Айыманын -2, -3 көзүнө аңырайган көзүн мага карыз болгон адамдай карайт деп абдан жаман сөздөрдү дагы айткан болчумун. Анда мен эне катары дагы сени Аллах үчүн кечиргем. Башыңда балдар турат. Балким билбейм, элдин ыраазычылыгы абдан бир көп болуп атса, бирөөгө бул иш жакпай жаткандыр. Бирок мага келген, менин дарегиме келген баардык ыраазычылыктарды мен 10 эселеп, миллиондоп эселеп, кайрадан ушул кайрымдуулукка кол сунган инсандарга жиберем. Күч бирдикте баардыгыбыз пендебиз. Эң негизгиси жүз карашкан, бири-бирибизди сыйлашкан, ыйманыбыз менен жашаган пенделерден бололук. Эми эмне кылат? Күйөөсү жоктор деген элге даттанат. Мен элиме эле айта аламын. Ушул Асема деген кыз кечке мага чалып, итсиң, акмаксың деп кыйкырып өкүрүп телефонду коюп салып атат. Мен айттым, кел жолугалык, сүйлөшөлүк, бирок ортодо бир улуу адамдар болуш керек деп. Мен улуу эжекелерден ушул суранат элем. Улуу ырчы эжекелерин азыр чалып бизге койгуздар ушпагыла деп аткан. Ошол Асеманын мен экөөбүз ортобуздан сүйлөшкөн сөзгө сиздер күбө болуп, бир точканы коюп берип койбосоңуздар, я с ней до этого разговаривала, но когда проходит где-то месяц-полтора, у нее начинаются обратно бзики. Вот я просто не понимаю. Она целых 3 поста посетила мне. Ой, спасибо тебе огромное. Слушай, ну хватит уже, веди себя уже как взрослая девочка. Хватит уже звонить мне и потом бросать трубки.